Satakoğlu Sadır meni karap koy. Ondan ayın çırağım lampiçkam. Men Kıskol ayıl hükümetinden karamat ayılınam. Men erkebe iştebeyim dedim. Men yenemim. 7 yıl düzgün töredim. Çok aytım. Allah'a şükür. Bu prezidentler gelgende jakşı edenle gelin aynı geçecek de. İşte sen aynı var Satakoğlu çırağım lampiçkam. Aynı var. Allah var. Allah özü iyilikte var. Yim dese özü kavurda cevap verir. Cegendin bağı dayı var deyip balam. Sen taş rıkkana aşırgın. Belindi beken bu. Buna. Uşun turgan yerdin bağı senin turganın. Meni 8. balam bolmalı benim. Anam dağın yerde azı bir ayam. Cemaatı buluştuk memleket naçar işte. Naçar emez. Men bir kızımı okutkanda uşunun başçısı. Sizin güyönüz yokken de 2-3 yıl tantragın tölötken emez. Azıklı canımdan bitken ayarla işerim ben. Al ayağımın önüne güresi var. Biletkinler, birisi yandıran dekanlar, bazılar daksalar deyip de oşonsu bilip kalanlarcılan çettetti. Mailiyemi, zaman jakşı söz uksam, daptan edelem özüne dep, daptan atırganınız geldi mi daptan şuriyender. Ben Nazar Kulova Gülnar Akan Türkistan'a hoştunuz oğlum. Şakarat depçen oygun. Ona neyim, rahmat Satakoğlu, yedilik balınız kızı geldi. Elin ümidi senden çok. Belindi beken bu, jakşı bizge. Kılın var işte ben adamın o deputatlarının içine azaysan 75 deputatını ne kılasın? 50 olsa olur. Sen bazı baktarı deputatlar ne diyorsun ya? Buna baktarı Satakoğlu'yu bırakmamışlar. Her gün derdin ayıttasın. Zavod fabrikalarda kurgunum. Şurayı nemelerde kötü. Kentiktirgen baldar gelip o şurada işlersin. Bazı bagasın buna kuda kalasın. Senden ümidi çok alan. Bazı derdini ayıtsın naile. Sen geldin bir jakşı. Bilmem sen şaylangandan men vaktim ola yırtağımla gelip Satakoğlu'yu sana men uzun ömür, Çin'den solup, kacıgaz kayrat. Bizge sen 5 yılmez, tüvelik prezident bol, düşme koyust oldu. Rahmat, uçurdan faydalanıp men normalары менен 10 yanvarga belgilengen bu söz türtürde ötöt, bu толук legitимдүү эч кандай кыйшайуусуз өтүш керек. Бүт дүйнөлүк коомчулук тааныш керек. И тааныйт. Анткени бүгүн конституциябыз бар, парламентибиз бар, өкмөтүбүз бар, бардыгы иштеп турат. Парламенттик шайлоо болсо, парламенттик шайлоону эмне үчүн жылдырдык? Мен биринчи сөзүмдө айтканым эсиңиздерде бар. Ооба ушул конституция менен алсак, эгерде бүгүнкү конституциялык мыйзамдар менен алсак, анда биз 2 айдын ичинде шайлоо кылышыбыз керек. Ошондо декабрдын 20-сында шайлоо кылышыбыз керек экен деп. Биринчи күнү мени акыркы 3-чү жолу бекитип берип атканда ошентип айтканмын премьер-министрликке. Макул кылалы деп. Бирок эртеси күнү баягы чыккандан кийин терең ойлондум. Жети өлчөп бир кестим. Эл партиялык системадан кетели деп, партиялык шайлоону токтотолу деп төңкөрүш кылып атса, толкунданып атса, бийлик алмашып атса, анан кайра эле ошол баякы эле партиялык система менен шайлоого барсак, бүгүнкү шайлоо комиссиясы менен шайлоого барсак кандай болот деп ойлонуп туруп, эртеси 2-3 күндөн кийин спикерди, бардык фракциялардын жетекчилерин чогулуп, кеңешип, баарыбыз бир жыйынтыкка келдик. Баякы мыйзамды бузбаш үчүн кайра ошону 1-июнга чейин жылдырып тура турган мыйзам кабыл алып, 3 окуудан мен кол койдум, күчүнө кирди. Бул дагы толук мыйзамдын негизинде болду, жылдырылды. Анткени конституциялык реформаларга барып, системаны, башкаруу системабызды алмаштырып алып туруп, андан кийин анан шайлоо өткөрөлү деп чечтик. Болжол менен мен болжолдоп атам, ушу апрель айлары, эң ашып кетсе май айларына барат. Март, апрель, май айлары, ушул убактарда парламенттик шайлоо болот, Кудай буйрса. Анан шайлоолор мындан ары эч кандай административдик ресурс колдонулбайт, сатып алуу, сатуулар болбойт. Эгерде сатып алып аткан болсо, сатып аткан болсо да ушун булар мыйзам чегинде жооп берет. Мыйзамда так жазылып өткөн, азыр бүгүнкү күндө биздин действующий мыйзамыбыз бар. 2,5 жылга чейин соттолуп кетет. Сатып алганда, сатып аткан адамдан кармалса. Ошондуктан баардык жерлердеги күч структураларынын кызматкерлерине биз команда беребиз. Шайлоодо ушул жагына өтө катуу карагыла деп, айыл өкмөттөргө да команда беребиз. Мындан ары элдин жүрөгү кайсы партияны каалайт, кайсы кандидатты президенттикке каалайт, только ушул жол менен гана өтөт.
Men arkadan tütüverdi. Hadi hata otur. Bıraktınız geldi mi? Ana Sadır Japon qo'llovchilar, Sadır Japon ketdi bize. Ana yel. Bıraktınız geldi. Qo'lga kelgan yer. Assalamu alaykum. Bugün O'shda, O'sh shahrida stadionda Sadir Japarov keladi. O'shani jo'lashqonga elib kutib turamiz. Bekenchilar. O'shda yashaganlar kelgile. чечип алабыз деп мындай татынакай ынтымак менен анан Тажикстанда дагы барат сүйлөшүп келет анан калганын чечебиз. Чек ара кызматын бияка БКМга өткөзүп беребиз деген планыбыз бар жакын арада буюрса. Анан калган маселени булар барып алдын ала сүйлөшүп чечип келсе андан кийин анан эки мамлекеттик орто бул боюнча дагы козгойбуз, бул айыл боюнча дагы сүйлөшөбүз. Эки мамлекет менен тең тынч ынтымакта чечип алганга аракет кылабыз. Биз конфликтке барбайбыз. Кошуна мамлекеттер менен конфликтке барган жакшылык алып келбейт. Колдон келишинче чек арада кандай гана конфликт чыкпасын, тынчтык жолу менен чечкенге аракет кылсаңыздар. Мына чек арачылар, сиз көзөмөлгө аласыз баарын, сиздер мынакей. Мына бүгүнкү күнгө чейин улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы менен ички иштер кызматынын мурдагы башчысы бүгүнкү күнгө чейин жок, изделип атат. Кимдер команда берген, кимдер ошо эл менен милициялардын ортосунда кагылышуу болуп кеткенге күнөөлүүлөр бардыгы жазага тартылат. Чек ара маселеси боюнча суроо бербей эле койсоңуздар болот азыр. Мына мен айтып өттүм, кайра кайталанбасын. Жакын арада көп күттүрбөйбүз. Сүйлөшүүлөр башталат, бардык маселелерди чечилет. Кызыңыздын жүрөк оорусу боюнча жазып койдум, тапшырма берени. Бул туура айтасыз, Кыргызстан боюнча эле бардык проблема, бардык жакта эле. Авиакаттан боюнча муну да карайбыз. Азыр мына аэропортто бир дагы самолетубуз жок экен. Бирок 30 миллион доллары бар экен аэропортто, өзүнүн жеке акчасы. Ошого азыр бир 4-5 самолет алып коебуз деп биз пландап атабыз. Тапшырмалар берилди бул багытта. Элдер уюштурулат. 2 самолетту ички каттамдарга, 2 самолетту эл аралык каттамдарга койгула деген тапшырманы бердим. Акча бар экен, 30 миллион доллар биздин өзүбүздүн банктарда жатат экен шотунда. Бул маселе чечилет буюрса. Кичине убакыт бер. Эки мамлекеттердин ортосунда, 3 мамлекеттердин ортосунда ынтымак орногондон кийин, андан кийин туура кылган экен деп эл журт өзүңүздөр бааңыздарды бересиздер. Учурдан пайдаланып, өкмөттүн өкүлүнө тапшырма бере кетели. Ушул программада белгиленген социалдык объекттер сөзсүз бүткөрүлсүн. Бүгүн көрүп чыккан проектлердин бардыгы. Өкүнүчтүүсү, тажик эли менен кылымдар бою канатташ жашасаңыздар да, азыркы мамлекеттик расмий чектерден улам кадимки күнүмдүк тиричиликке байланыштуу маселелерден эл аралык маанидеги чек ара жаңжалдары чыгып кетип жатат. Мен ойлойм, чек ара маселелери сөзсүз чечилиш керек. Мен буга бүткүл мамлекеттин күчүн жумшайм. Баткенди өнүктүрүү боюнча максаттарга токтоло кетейин. Баткен аймагы облус катары бөлүнүп чыкканына 21 жыл болду. Ошондон бери бир катар иштер аткарылды. Мисалы, Баткенде бардыгы 1395 километр жол болсо, анын 506 чакырымы толугу менен асфальттанган. 471 километри эл аралык маанидеги жол салынган. Азыр Көкташ, Аксай, Тамдык автожолунун курулушу жүрүп жатат. Арка массивине суу чыгарыптыр. Бирок жердин жана элдин шартын көрүп туруп, мен баары жакшы экен деп айткандан алысмын. Биз Баткенди өнүктүрүүбүз керек. Жогоруда айткандай, Баткендин күрүчү, Баткендин өрүгү дүйнөлүк брендке айландыруу керек. Ал үчүн
үчүн айыл чарбасында кластердик системаны киргизип, кайра иштетүүчү ишканаларды ачууга жардам беребиз. Мына бүгүн суу чарба жетекчиси анан өкмөттүн өкүлү 150 миллион сом сурашты. Кулунду каналына 7 кубтан 12 кубка чейин көтөрүү боюнча. Бул боюнча тендерлерди өткөрүлүп, ушу акча бөлүнбөй келген экен. Бул акча бар. Эртең мен булардын баруусун сурандым. Бул акчаны эртең чечип беребиз. Кудай буйрса, Кулунду каналына алдына келет. Коронавирус боюнча токтолсом.